Окумуштуулардын айтуусу боюнча баш катырмаларды чечүү ой жүгүртүүнү жакшы өрчүтөт. А бул видеодо көптөрдү ойлондура турган стандарттуу эмес суроолор сизди күтөт. Даярсызбы? Номер 1. Бул эки чайнекти жакшылап карап, айтыңызчы, кайсынысында чай көбүрөөк батат? Сизде 15 секунд бар. Бул баштоо үчүн кыйын суроо болбоду. Албетте биринчи чайнекке көбүрөөк чай куюлат, анткени анын мурду бийик турат. Демек физикалык эрежелер боюнча биринчиге экинчиден караганда көбүрөөк суюктук батат. Мурду аркылуу төгүлүп башталгыча. Туура тапсаңыз азаматсыз, анда улантабыз. Номер 2. Детективдик баш катырма. Инспектор белгилүү бизнесмендин өлтүрүлүшүн изилдеп жатат. Өлтүрүү болгон учурда курмандыктын үйдө болгон тааныштары шектелип чыкты. Олег, Вера, Инга жана Егор. Полиция тапкан жалгыз далил курмандыктын эски телефону. Өлүм алдында ал 4 цифраны жазууга жетишти. Ушул далилдин жардамы менен өлтүрүүчүнү тапты. Кантип? Сизде 15 секунд бар. Жооптун ачкычы телефондогу баскычтары болгон. Бул эски телефон болгондуктан баскычтар ага тексттерди жазууга да керек эле. Ар бир баскычта бир нече тамга бар. 3, 4, 6, 7 цифранын колдонуп, латын тамгалары менен Егор деп жазса болот. Мына ал өлтүргүч. Номер 3. Фантазияны иштетиңиз. Сиз кулай турган көп кабаттуу үйдөсүз. Имараттан чыгуу үчүн 6 эшик турат. Биринчи эшиктин артында жерин суу төгүлгөн, үстүндө болсо жогорку чыңалуудагы электр зымдары. Экинчи эшиктин артында ачка болгон крокодил. Үчүнчү эшиктин артында уулуу газ чачылган. Төртүнчү эшиктин артында 20-кылымдын башында жүздөгөн адамдын жанын алган сериялык өлтүрүүчү. Бешинчи эшиктин артында чоң өрт күйүп турат. Алтынчы эшиктин артында уулуу тарантула күтүп турат. Тирүү калуу үчүн кайсы эшикти тандоо керек? Бул суроодо амал көйлүк керек. Чынында бир эмес, 3 коопсуз чыгуу бар. Биринчи эшиктеги электр зымдары сууга тийген жок. Демек сиз коопсуз эле жөрмөлөп чыгып кете аласыз. Төртүнчү эшикте 20-кылымдын башында жүздөгөн адамды өлтүргөн өлтүрүүчү. Демек бүгүнкү күндө ал же карып калды, же өзү өлүп калган. Алтынчы эшикте уулуу тарантула. Тилекке жараша тарантуланын уусу адамды өлтүрө албайт. Номер 4. Логикалык баш катырма. Белгилүү тигүүчүгө король үчүн көйнөк тигүү керек. Ал үчүн тигүүчүдө сейрек кездешкен материал бар. Анын узундугу 21 метр. Күнүнө тигүүчү материалдын 3 метр узундугун кесип турат. Канчанчы күнүндө акыркы жолу кесет? Көбүңөр 7 күн десеңер керек, бирок бул туура эмес жооп. Эгерде тигүүчү күнүнө материалдын 3 метрин кесип турса, 6-чы күнүндө 6 метрлик материал калат. Ошондо ал акыркы жолу кесет. 7-чи күнүндө даяр 3 метрлик материал болот. Ошондуктан туура жооп 6-чы күнүндө акыркы жолу кесет. Номер 5. Сүрөттү жакшылап карап,
кайсынысы ашыкча экенин аныктаңыз. Номер 6. Алыскы королдукта кылмыш жасабаган адамды өлүм жазасына алышты. Аны өртөй турган отко жакын алып келишкенде, бул учурда король айкөлдүүлүк кылып, аман калуу мүмкүнчүлүгүн берди. Камалган адамга суу толуп турган казан берди. Король айтты: казандын түбүндө ачкыч бар. Эгерде ал ачкычты сууга тийбей алып чыгара алсаң, анда бошсуң. Эгерде алып чыгара албасаң, дароо өрттөйбүз, деди. Ал ачкычты кантип алып чыгара алат? Сизде 15 секунд бар. Амал көйлүктү колдонуп өлүм жазасынан бошосо болот. Аны күйүп туран отко өртөгөнү жатышкан. Демек, камалган адам казанды отко коюп, сууну тез буланышын күтүшү керек. Анан суулар буланганда ачкычты алып чыгара алат. Номер 7. Дагы бир детективдик башкатырма. Түндө музейде уурулук болду. Уурулар баалуу буюмдарды уурдашты. Детектив ошол түндө иштеген кароолчуну суракка алды. Ал качып бараткан ууруларды токтотконго аракеттенип жатканда, уурулар өзгөчө кырдаалдар үчүн чыгуу эшик аркылуу чыгып кетишти. Кароолчу ага жакындаганда бирөө эшикти сыртынан дароо эле ачты. Кароолчу башына катуу сокку алып, эсин жоготуп кулады. Ойгонгондо дароо полицияга чалганын айтты. Сурак бүткөндө детективдер уурулукка шектелди деп кароолчуну кармашты. Эмне үчүн? Каалаган детективдик башкатырма сыяктуу жообу майда чүйдө жерлеринде катылган. Кароолчунун берген маалыматы боюнча аны эшик менен катуу сокку берди. Аны бирөө арткы жагынан дароо ачканда. Бирок коопсуздук эрежелери боюнча өзгөчө кырдаалдан чыгуучу эшиктер жеңил чыгуу үчүн сыртка ачылат. Демек, кароолчу имараттын ичинде болгондо аны эшик менен сокку берүү мүмкүн эмес. Номер 8. Азыр кыска логикалык суроо. Шарттын көңүл буруп угуңуз. Чарбачынын 16 кою бар. 12ден башка баарын сатты. Анын канча кою калды? Азыркы учурда саноонун кереги жок. Шартында ал 12ден башка баарын сатты. Демек, анда 12 кой калды. Номер 9. Алыскы королдукта король өз кызын көөгө берүүнү чечет. Бардык сыноодон өткөн рыцарды акыркы өлтүрүү алган сыноо күтөт. Анча чоң эмес башкатырма. Рыцардын алдында үстөл турат. Үстөлдүн үстүндө 3 алма бар. 3 алманын бирөөсү гана коопсуз, калганы ууланган. Ар бир алманын жанында жазуу бар. Бир гана жазууда чындык жазылганын рыцар билет. Рыцар таңдап бир алманы жеши керек. Эгерде коопсуз алманы таңдаса,
аялдыкка кызын алат. Эгерде ууланган алманы алса өлөт. Эскертем, бир гана жазууда чындык жазылган. Бул баш катырманын жообу алып салуу ыкмасы менен табылат. Эгерде биринчи алма коопсуз десек, анда биринчи жана экинчи алмадагы жазуулар чындык. Шарт боюнча бир гана жазууда чындык жазылган. Демек биринчи алма эмес, анткени шартка каршы. Эгерде экинчи алма коопсуз десек, анда үчүнчү алмадагы жазуу гана чындык, анткени биринчи алма ууланган. Жана ошондо андагы жазуу жалган. Экинчи алмадагы жазуу жалган, анткени ал ууланган эмес. Демек жообу экинчи алма коопсуз. Эгерде үчүнчү алманы карап көрсөк, эгерде үчүнчү алма коопсуз десек, анда экинчи жана үчүнчү алмадагы жазуулар чындык, шарт боюнча бир гана жазуу чындык. Демек жообу бир гана экинчи алма коопсуз. Ушуну менен биздин логикалык баш катырма жана суроолордун топтому бүттү. Кийинкисин күтүңүз.